мамлекет өнүгүп дейт эмеспи? Мына ошол маданият адамдары менен дилден маек кылып, бүгүнкү биздин Дил маек программасы Жөнөкөй ТВда старт алып отурат. Биз менен алдыдагы мүнөттөрдө бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүн биздин куттуу студиябыздын коноктору бар. Коомдук ишмер Нур компаниясынын жетекчиси, Нур газетасынын башкы редактору, Москва кайрыктарынын негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Бакыт Бапановгай. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Ал эми Зарыл Өмүралиева эжекебиз болсо, жазуучулар союзунун мүчөсү, Москва кайрыктарынын мүчөсү, Нөшөр Шүдүрүм Көктөм китептеринин автору. Саламатсызбы эжеке? Куш келипсиз. Базаргүл Кожоева эжекебиз болсо, Москва кайрыктарынын мүчөсү, Жүрөгүмдүн дарысы болуп бер деген жаңы гана сыясы кургай элек китептин автору. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы келип алыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Агай, ошол айтып өттүк, Нур компаниясынын жетекчиси, Москва кайрыктарынын жетекчиси, негиздөөчүсү болуп, ошол Москва кайрыктары Нур компаниясы, Нур газетасы боюнча маалымат алып, кыскача айтып кетсеңиз. Нур компаниясынын негизги максаты Москвадагы мекендештерге жардам көрсөтүү максатында ачылган. 2009-жылы биринчи жолу Нур деген Нур аттуу газетабыз жарык көргөн. 10 000 тираж менен чыгып, элдерге пикет тарката баштады. Андан соң газетанын максаты газетага ушу мекендештер элчиликтин кайерде экенин билип, ошондой эле кыргыздардын кулактандырууларын берип, ушундай бир кулактандыруу берген, ушундай эле маалыматтарды мекендештерге жеткизген, ушундай газета болсун деген максат менен ошо газетаны чыгарганбыз. Анан 2010-жылы ырларды ошо ыр жазып жазган жаш акындардын ырларын кое баштадык. Газета колдоп чыгара баштады. Ооба. Газета чыккандан кийин ырлар бере баштады жаш акындарыбыз, таланттууларыбыз. Андан соң ошо ой келди, бу акындарды колдош керек, аларга көмөк көрсөтүш деген бир ой келди. Анан аларды ай сайын газетага ошо ондогон, 20лаган ырларын коюп чыгарып, андан соң аларга Москва кайрыктары деген ат коюп, ошонун аркасынан чыга баштады. Демек, бул Москва кайрыктарынын демилгеси ушул Нур компаниясынын атынан келип калган экен да? Ошондой болду, ооба. Ошо Нур компаниясынын аркасынан келип, биринчи максаты гезит элге кызмат кылуу үчүн болсо, ал экинчи орунда жаш таланттууларыбыздын ырлары чыга баштагандыктан, ошонун негизинен Москва кайрыктары келип чыккан. Анан Москва кайрыктарынын таланттуулардын ырлары ай сайын чыга баштады. Ошентип таланттууларды колдоо керек экендигин көрдүм. Анан жаш акындарды чогултуп, ай сайын поэзия кечелерин уюштуруп берип, өзүм ыр жазбасам дагы, анан алардын аксакалы кылып Айталы Жандаров деген аксакалыбыз бар эле, Москвада 40 жылдан бери жашайт. Ал аксакалыбызды башчы кылып, баш көз болуп бериңиз деп. Анан жаш таланттууларыбызды чогултуп, ырларды дагы жазган ырларын окуп, аларды сынга алып, анан ай сайын ошентип акырын неме көбөйө баштады да, таланттуулардын чыгармачылыктары арта баштады, аларга мотивация боло баштады дегендей. Анан ошонун негизинде ушу Москва кайрыктарыбыз кийин неме болуп кетти да, агар неме болуп түптөлүп, Москва кайрыктары түптөлүп. Ушул сиздей ишкерлер биздин арабызда көп болсо жакшы болмок, себеби чыгармачыл адамдарга абдан колдоо керек. Ар бир ушул Нур газети дагы ушул бир канча адамдын талантын ачканга себепчи болуптур. Ал эми ошол Москва кайрыктарынын түптөлүшүнөн мына ушундай азыр эжекелерибиз
Москва кайрыктарынын мүчөсү болуп, жазуучулар союзу болуп, китептерин чыгарып үзүр болуш керек деп ойлойм. Мен Зарыл эжекеме суроо бергим келип атат. Москва кайрыктарына сиз кандай кошулуп калдыңыз? Кандай таанып Москва кайрыктарына мындай мүчө болуп? Сурооңа рахмат Жаңыл. Мен Москва кайрыктары адабий клубуна кандайча келип кошулуп калганым жөнүндө кыскача айтып кетсем, 2013-жылы жана Багыт агай айтып кеткендей, мына алдыбызда турат Нур газетасы капыстан колума тийип калып, анан бул жерде мен Москва кайрыктары адабий клубу жылына мыкты акындардын сынагын өткөрөт экен дагы, ошол сынактын жыйынтыгы тууралуу маалыматты окуп калып, кызыгуум артып, бир жакшысы ар бир акындын ырынын алдына телефондорун көрсөтүп коет экен. Он чакты акындын ырынын арасынан тандап отуруп Жыргалбек Шералиев агайдын ыры жагып калып, телефон менен байланышсам, ал агай кеңири маалымат берип туруп, ошол эле 12-июнь күнү 2013-жылы Кыргыз Республикасынын Орусиядагы Москвадагы элчилигинде биздин атактуу жазуучубуз Нурлан Калыбеков Бишкектен келип, СНГ КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Сергей Есениндин алтын медалын утуп алганын жана ошол сыйлык тапшыруу аземи болор жөнүндө айтып кетти. Ошондо келип кошулуп калдым. Анан Багыт агай дагы газетадан тышкары айтпай кетти көрүнөт. Мен кошумчалап кетейин. Кайрыктарга Москва кайрыктарынын ырлары жалаң гезит бетинен гана орун албастан, жылдын мыкты акынын аныктап алгандан кийин, ошол сынактан кийин жылына ошол мүчөлөрдүн ырларынын топтомунан түзүлгөн альманах китепти башташкан экен. Мына алдыбызда азыр бул эми биздин клубтун жайыл дасторкону түшүмү деп айтып кетсем болот. Бул биринчи китеби. Биринчи китеби, мына Москва кайрыктарынын биринчи китеби. Экинчиси, үчүнчүсү, ошондой эле төртүнчү, бешинчи китептери алдыңыздарда жайнап турат. Ушул китептердин аркасы менен ушул кайрыктагы акын ага эжелердин, ини сиңдилердин демөөрү менен эргүүбүз күч алып, бала кезден бери ыр жазып жүргөн болсом, китеп чыгаруу оюмда жок эле. Менин дагы ошол поэзия дүйнөсүнө аралашып, ушул ийгиликке жетишиме Багытбек Шериевичтин түзгөн адабий клубунун салымы өтө чоң. Мына 2013-жылы кошулгандан кийин менин дагы ийгиликтерим, эң алгачкы китебим ошол эле жылы Шүйдүрүм деген ат менен чыкса, андан кийин Көктөмдө Нөшөр деген 3 ырлар жыйнагым жарыкка чыгып, экинчи китебим чыккандан кийин Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынып, ошондой эле мына үстүбүздөгү жылдын 22-сентябрында Кыргыз тил майрамында атайын Кыргызстандагы кыргыз тил коомунун президентинин эл сыйлыгы деген татыктуу сыйлыгын ататыдык. Эмне демекчимин, бул адабий клубка кошулуп калганыма, ушундай асыл адамдар менен мекенден алыс жүргөн жерде аралашып, калемдеш болуп, бир тизгинде чогуу кармап, бир багытты көздөп, ийгиликтерди багынтып келатканыбызга абдан кубанамын. Жана жакшы жаңылык, ошол эле Москва кайрыктары 6-чы китеби азыр басмадан жарык көрүү алдында турат. Буйруса жакында ал жөнүндө дагы кеңири жарыялап кетебиз. Демек, Москва кайрыктары түзүлгөндөн бери 6 жаш. Жок, 6 жаш эмес. 2010-жылдан бери эсептеп көрсөңүз, канча жыл болду? 7 жыл болду. 7 жыл болду. 7 жыл ичинде Зарыл кызыбыз айткандай 5 китебиз жарык көрдү, жалпы китебиз. Анан 6-чы китебиз жакында жарык көргөн турат. Ошол караңыздарчы, Москва кайрыктары ушундай жөн эле колдоо менен түзүлүп, анан ушундай жемиштүү болуп, аркасынан жазуучулар союзу көптөгөн китептерин чыгарып атышат. Бул деген жакшы деп ойлойм. Ал эми бул Базаргүл эжекеме суроо бергим келип атат. Мен Базаргүл эжекени азыр түшүндүм. Москва кайрыктарынын быш жетилген мүчөсү, бир мөмөсү депчи, ошол Москва кайрыктарынын бир сабагын, ошол топтун жардамы менен бир быш жетилген бир мүчөсү деп эсептедим. Жаңы гана китебиңиз чыгыптыр. Ушул китеп боюнча кичине сүйлөй кетпейсизби эжеке, Москва кайрыктары тууралуу жөнүндө? Кандай кошулуп, бул китепти кимдер жардамдашты? Жүрөгүмдүн дарыгери Болупер деген.
Бул жөнүндө айтып кетсем, Москва кайрыктарына мен эң биринчи эле кошулганда ушул сайттардан көрүп калдым да. Сайттардан көрүп калып эле бул жерде Гүлзат Кудайбердиева деген акын кыз ошол жөнүндө маалымат берди да мага. Анан берип эле анан мен сизди ушул клубка кошоюн, анан кийин ушинтип ал жерде ырларыңыз сындалат, ушундай бир эме болот дегенде, такшалуу болот деп ушинтип бир эме кылганда анан мен кызыгуум артты дагы, сразу эле кошулуп калдым да. Кошулуп калып анан ушундай бир адабий чөйрөгө келгенде мен өзүм негизи адабиятка аябай кызыкчумун. Жаш кезимден эле ыр жазып жанагындай болуп ал убакка чейин токтолуп калган болчу да. Бир аз токтолуп калган эле. Бул поэзия дүйнөсүнө келгенде анан сайын бир кандайдыр менде бир шык ойгонду да. Шык ойгонуп анан кийин ушу бир жылдай клубда аралашып, ушинтип ырларды окуп, бири-бирибиздин ырларыбызды окуп, бири-бирибизге баягындай сын айтып жүрүп, анан кийин менде бир ой пайда болду. Карап көрсөм, бардык эжелер дагы, чоң улуу эжелер дагы ырларың мыкты экен, ырларың жакшы экен деген бир эмелерин айтканда анан мен ойлоп калдым, ушул бир ырларым жөн эле бир эмеде калып калбастан ушул бир китепке камтылсын деген ниет менен Кудай буйруп ошол ниетиме жеттим деп ойлойм. Жакында эле ушул колума алып сүйүнүп отурган чагым ушул китепке ырларым камтылды. Андан кийин эмне десем, бул Москва кайрыктарынан мен көп тажрыйба алдым өзүмө. Жакшы агалардын, эжелердин, улуумундагы акыл насааттарын уктум дегендей. Демек ошол сиздин чыгармачылыкка кызыккан жолуңуздун арыгын чаап берген мына ушул Москва кайрыктары болгон экен да. Мен сизди ушул китептен таап, ушул китептен автору кылып таанатсам, мындай китептерди чыгарган толтура болуш керек. Азыркы учурда агай Москва кайрыктарынын мүчөсү болгон канча инсан бар. Аларды демөөрчүлүк жактардан сиз өзүңүз каржылайсызбы же дагы бир өнөктөштөрүңүз барбы? Москва кайрыктарынын адабий клубубуздун мүчөлөрү миңден көп болуп саналат. Ушул убакка чейин өзүңүз элестетип көрүңүз, 2010 жылдан бери 8 жыл болуптур. 7 жыл ичинде жыл сайын бизде мүчө болгондор көптөп келип турат. Көпчүлүгү да Кыргызстанда, эми биздин мекендештер бир келип кетип иштеп жүргөн үчүн көпчүлүгү Кыргызстанда. Бул жакта дагы бир тобу бул жакта иштеп жүрүшөт. Ошондой эле жеке китеп чыгаруу боюнча дагы жаш акындарыбыздын дагы өздүк китептери да көптөп чыгып турат. Ай сайын бир айда кээ биринде 2 жолу, кээ бирде 1 жолу поэзия кечелерин өткөзүп турат. Жакында эле биздин акын кызыбыз Базар Кожоева дагы поэзия кечелерин өткөздү. Ырлары аябай лично мага өзүмө жагат, жакшы ырлары сапаттуу дегендей. Мурун биринчи жолу китеп чыгарганда, бул Москва биринчи китебибиз Москва кайрыктары деп. Бул китебибизде сындар көп болгон. Эми биринчи китеп болгон үчүн редакцияда жакшы болгон эмес. Анда ошондо бул китебибизди бир чоң чогулушта Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы да келди эле, Абукеев. Келгенде да ошонун көзүнчө мен уят кылды эле да. Бул китебиңер ыр эмес эле пыр депчи, пыр деп. Аябай биз неме болуп арданып, намыстанып болгон экен да. Аябай жаман болдук да. Эми ушу менен бардык акындарыбызды калып кетеби, жоголуп кетебизби деп. Анан карасак бардык эле кийин баягы көңүл айтышып, эми андай болуш керек эмес, эми оңолобуз, антебиз, мынтебиз деп. Эми акындардын көпчүлүгү акын болуп төрөбөйт да. Акындын таланттын 1% берилсе, бул деген баягы акындык немендей 99% бул эмгек эмеспи. Ошентип анан баардык аракеттенишип, жакшы чыгармалар жаратып, акырын анан кийин оңолушту да. Бул биринчи китебибиздин немеси ошондой болгон бу. Анан агай суроо бере кетсем, ушул китептерди мисалы окуйм деген кызыккандар, ушул Москвада жүрүп, кайсыл жерден кимге кайрылып тапса болот? Бул Нур газетасы дагы ай сайын чыгып турабы же жума сайын чыгып турабы? Кандай кылып элдер байланышып таба алса болот? Нур газетасы ай сайын чыгып турат 10 000 тираж менен. Болгондо да 2010 жылдан бери
бул газетаны бекерге чыгарып, өз максатына чыгарып, бекерге таркатып келем ушул убакка чейин. Анан ырлар болсо берип ошо гезитке чыгарып турабыз, китептерге дагы ырларын берип турат. Эгер кандайдыр бизде турган болсо биздин өзүнүн телефондорубуз бар, атайын редакторубуз бар, редактордун жардамчылары бар. Бизге кайрылып, ар убакта бизди таап алса болот. Демек, окуйм деген окурмандар бул китептерди азыркы учурда дагы Москвадан тапса болот. Тапса болот. Ал эми Зарыл эжекемге бергим келип турат суроону, себеби Зарыл эжекемдин Кыргызстанда дагы бир топ кечелеринде мен өзүм катышып калдым. Анан азыркы коомду ушул акындык ыр менен бир башкарып же болбосо бир талим кыла турган таасири кандай болот атат, ушул боюнча айтып кетсеңиз. Себеби деген жазуучулар союзуна мүчөгө чейин сиз мындай 3 китептин автору болуп отурасыз. Мындай азыркы жазылып аткан ырлардын коомдо болуп аткан нерсеге таасирин бере алып атабы? Жаш чыгып аткан акындарга көз карашыңыз кандай? Алар мисалы кандай ырлар жазып атышат? Сурооң абдан кызыктуу жана учурдун көйгөйүн камтыган эң башкы суроо болду окшойт. Албетте, жалаң гана ыр менен коомду дарылоого мүмкүн эмес. Маданият өзүнө өтө чоң ааламды камтыйт. Бирок акындардын дагы ошол коомго көрсөткөн оң таасири бар деп эсептеп кетем. Себеби мен ырларды окубайт, эмне кыласың жазып деген сөздөрдү укканда дагы ар бир акындын өз окурманы болот, ар бир акындын өзүнүн тарбиячысы болот деп баягы көшөкөрлөнө изденип жазып, сен айткандай ошол ырымдын арты менен бир топ жаш таланттарды өстүрдүм. Эми алардын атын жакында жарыялап чыгам. Ошол эле таланттардын ичинен мына өзүң отурасың, биздин дагы Москва кайрыбыздын бир сыймыктуу мүчөсү. Жакында Кыргызстандан китебинин бет ачарын өткөрсө, Москвага келип да өткөрдүң. Жаңыл, куттуктайм. Кыргыз Республикасына барып экөөбүз май айында менин чоң кечемде чогуу болуп борбордук биздин телеберүүлөргө чогуу чыгып бир тизгиндеш болуп келатабыз. Муну менен мен эмнени айтмакмын? Муну менен ошол жаштардын мүчөсү сенсиң, өкүлү сенсиң. Демек, ырдын, акындардын тарбиясын алып өсүп аткан жаштарыбыз көп экен дагы, уучубуз кур эмес экен. Бирок мен талим тарбиялуу ырларды жазгандан алысмын. Ошентсе дагы баягы адамдын жан дүйнөсүн, жан дилин, көйгөйүн, көбүнчө аял затынын назик дүйнөсүнүн жабырланганын ырга көбүрөөк салып, бирок ошол ыр аркылуу мына интернет булактарынан дагы көп ыраазычылык угам дагы. Эже, сиздин ырыңыздан жашоомду оңдодум, сиздин ырыңыздын аркасы менен көз карашымды, багытымды өзгөрттүм, рахмат деген сөздөрдү угам. Бул бир эле жалгыз мага айтылбайт. Жакшы жазган мен дагы мисалы Алыкул Осмоновдун ырын арты менен, Жолон Мамытовдун, маркум Турар Кожомбердиевдин ырларынын аркасы менен, Эсенгул Ибраевдин ырларынын аркасы менен өсүп өнүп тарбиялансам, азыркы биздин жаштар орто муундагы аты азыр аттын башкасындай таанымал акындардын ырларынын артынан издөө алып, эргүү алып, өнүп өсүп атат. Албетте тарбиясы чоң. Эжеке, ушул сиздин өзүңүздүн бир ырыңызды мындай сөздөн кийин өзүңүздүн оозуңуздан бир окуп берсеңиз деп суранып кетсек кантип? Мен алгачкы эле китебимден жана Багыт агайга бир суроо берип кеттиң эле, ошону демөөрчүлөр барбы же өз каражатына чыгарабы деген суроого жооп берип туруп андан кийин айтып кетпейинби? Жакшы ырдын окурманы көп болот экен дагы, аркасынан издеген адамдар көп болот экен. Биринчи китебимде мисалы мен Базаркүлгө окшоп эле мына Базаркүл айтып кеткен жагдай менин башыман өтүп, уулум демөөрчү болуп, Адилет Акылбеков чыгарып берсе, экинчисин өзүм чыгарып, бирок мына ушул экинчи китептин аркасы менен менин талантымды баалаган тактуу инсандар чыгып, Молбулак компаниясынын башкы директору Бабур Латиханович Төлөбаев өзү демөөрчүлүк кылып, ошол компания мына Нөшөр деген китебимди жарыкка чыгарып беришти. Муну менен эмнени айтам? Издене берсеңер, өзүңөрдүн буйрманыңар, өзүңөрдүн демөөрчүңөр чыгып, биз сиздин талантыңызды колдоп берели деген инсандардын учубуз кур эмес экен.
талант эч качан бааланбай калбайт демек. ооба өз окурманын табат экен, өз күйөрманын. Анан эми бул жерден жазам жалаң жакшы ыр деген ыр деле окуп берип койсом. Бул ырдын деле тарбиялык мааниси чоң. Ушул ырдын аркасы менен 20дан ашып эми аттарын деле билем. Аларды эми шашпай өздөрүн айткам. Жашообузду оңдодук, ырыңыздын аркасы менен ыр жазып калдык деген адамдар бар. Ошондуктан ушул ырды эмнегедир өзүмдүн жүрөгүмө жакын көрөм. Жазам жалаң жакшы ыр. Жазам дедим, жалаң гана жакшы ыр. Окугандын ышкы отун тутанткан, ал ырларда айрылууга орун жок. Сүйүү жашайт эрте жазда бүр ачкан. Ал ырларда ызгаары күч кыш болбойт. Жазам жалаң бай чечектүү жашыл жаз. Саптарымдан сүйүү катын жазышып, аруу таңды бирге тосот эки жаш. Ал ырлардан ар ким табат жылуулук. Садагалап төккөн эне мээримин, ал ырлардан баары табат сулуулук. Көрк ачылып айдай сүйүү көлүнүн. Ал ырларда бөгө уктайт мемиреп, апасынын ак мамагын аймалай. Коштоп бейкут бул өмүрдү жел жүрөт, турмуш көлү агат мелжип жайма жай. Ал ырларда жалгыз жаздык жазданып, тартпайт эч ким жалгыздыктын азабын. Сүйүү жыты аңкыйт жарып, түн көзүн ай суктанган махабатты жазамын. Жазам жалаң жакшы ыр. Кандай керемет саптар, кандай сонун нерселер камтылган. Адамдын чындыгында эле жүрөгүн дарылай турган бул ушул чыгармачылыктагы акындардын ырлары болуп эсептелет экен, чыгармалары болуп эсептелет экен. Жашоонун бир багытта сүйүүнү ойготуп турган жүрөгүнө деп эсептелет экен. Калемиңиз курчу берсин дейли, жеке дагы көптөгөн китептерди чыгарыңыз. Агайга суроо бергим келип атат. Ошол 7 жыл, 8 жылдан бери акындар менен жүрөт экенсиз. Кыргызда сөз бар, сыныктан башкасын баары жугат деп. Сиз ыр жазып калган жоксузбу? Ырды буйрса жазайын деп атам. Мен эми өз иштеримден колум бошобой эле такыр күн ушу жазууга мүмкүнчүлүк болбоду, бирок көңүлүмдө бар. Эртелик кеч мен дагы сөзсүз ыр жазам, чыгармачылык менен алектенем деген да ойдомун. Анан ушул убакка чейин биздин бул адабият клубубуздан 10 адамыбыз, 10 акыныбыз жазуучулар союзуна мүчө болушту. Бардыгын жетилеп дегендей 2D, 3D китептерин чыгарып, ал китептери ошо элге жагып, татыктуу болуп дегендей, анан Кыргызстан жазуучулар союзу китептерин баалап, бул акындарыбызды жазуучулар союзунун мүчөсү кылышты. Мен булардын бул акындарыбыздын ийгиликке жетишкени мен үчүн чоң сыймык. Мен өтө кубанамын. Ушуну негиздеп койгонума да ошо өтө өзүмчө сыймыктанамын. Ушундай мен бир акындарды колдоп, ушундай колумдан келишинче жардам кылып дегендей анча мынча демөөрчүлүк кылып, ошо конкурстар өткөзгөндө дагы акындарыбызга биринчи орундарга дагы ошо биздин компаниянын атынан дипломдорду берип, грамоталарды берип, аларды сыйлыктарды берип, алардын көңүлүн көтөрүп, ошондой эле алдыңкы орунга жетишкендерге ресторандарга, медцентрлерге жөнөтүп, бекерге жолдомо жөнөтүп дегендей. Анан эми базар билежиге суроо берейин. Ушул кайрыктарга мүчө болуп келдим, бул жактардан агайлардан, эжелерден сабак алдым, бир таасир алдым, ошонун жыйынтыгы менен китебим чыкты дедиңиз. Анан ушул бул китепке кимдер редакциялык кылды, кимдердин мисалы сабагын алдыңыз? Ошол эле азыркыда агай айтып өткөндөй, Москва кайрыктарынын мүчөлөрү 10дон ашыгы жазуучулар союзуна мүчө болгон. Бул деген чоң жетишкендик. Мисалы ошол агайлардын өзүнүн кандай кеңештери болду? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Бул менин китебиме, алгачкы китебиме редактор болгон ушул эле Москва кайрыктарынын мүчөсү Самара Насырова эже болду. Ал эже ошо ырларымды көрүп эле сен бышып калыпсың, жетилип калыпсың деп анан өзү бир эме киргизди да, уже ушул бир китепке камтып, ушул эме болсун деген бир жакшы бир сөзүн айтканда мен сразу эле өзүм оюмда бар болчу китеп чыгарам деп. Анан
мейли деп ошол эженин эмеси менен сунушу менен өзүмдүн оюмдагы туура келди. Баягы адамдын өзү негизи ниети түз болсо бар жок нерсеге жетишет. Адамдын негизи ниети түз болуш керек. Ушул бир жазгам ушул бир ниет кылып койдум эле, ушул китеп ырларым ушул китепке камтылып калса деп. Ушул Самар эже редактор болуп, бүгүнкү күндө ушул жүрөгүмдүн дарыгери болуп туурлап жыйнагам, чыгарып көрдү. Ушул китебиңиздин аталышы дагы өзүнчө экен. Бул эмне себептен кандай тема болуп калды? Балким ушуларды өзүңүз окуп бересиз. Бул жүрөгүмдүн дарыгери болуп бер деп бул китептин атын койгондун себеби ар бир нерсе жүрөктө болот экен да. Мисалы, бул жүрөгүмдүн дарыгери болуп бер деген китептин ичинде бул сүйүү ырлар эмес, ата мекен бар бул жерде, эне жөнүндө ырлар бар. Мисалы, биз ата мекенди сүйсөк дагы, ата мекенге кайрылып бир нерсе айтсак дагы, жүрөгүмө дарыгер болуп берчи. Мисалы, энебизге кайрылсак дагы, ошо жүрөгүбүзгө дарыгер болуп берсе экен деген бир эмеде бул сүйүү эле тема эмес, бар жок темалар камтылган. Мейли окуп бербейсизби? Мейли ушул китебимдин атына камтылган ошол ырды окуп берейин. Кез келгенде ойноп күлүп жүрө элек, жалгыз эле дүйнөдөгү бирөө элек. Билесиңби, илдет алып жөнөкөй махаббаттын чоң дайрасын сүз элек. Сагынышып, санаа тартып күтө элек, саргайыңкы жалбырактай жүдөп элек. Билесиңби, жан дүйнөнү тойлатып, сүйүү келди жаздың сиби эртерээк. Сен да бөлөк, мен да бөлөк жан элек, сезимдерге сыйкыр отун жага элек. Билесиңби, жабыркаган күндөрдө жаркылдаган жөлөк болчу жан керек. Сен де мүнөз, мен де мүнөз боорукер, ыр дүйнөдөн жолугабыз төгүптер. Суранарым азап тарткан ар дайым, жүрөгүмдүн дарыгери болуп бер. Сен сырымды көпкө чейин биле элек, бөлөк болчу көкүрөктө ак тилек. Түнү бою уйку көрбөй кээ-күнү, ыр жазабыз ак баракты чиймелеп. Алтын айдай ак жүзүбүз көрө элек, дилибизден жылуу сөздөр төгө элек. Билесиңби, ашыктыкка мас болуп, жүрө элекмин эркелеп. Камкордуудай баарын түгөл белендеп, түйшүк түшсө аны тартып кетет деп. Тагдыр мага белек кылып ушул жыл, жолуктурду сүйүү менен бетме бет. Насип буйруп белек кылып ушул күн, кезиктирди сүйүү менен бетме бет. Азаматсыз. Акын жасап эмес, жашап жазат деп айтылат. Бул ырдан сиздин жанагы жүрөгүңүздөн өткөргөн ошол жердеги туюмдарды билдим десем болот. Калемиңиз кучуй берсин дагы да. Агайга дагы суроо берейин. Алдыдагы Москва кайрыктарынын пландары кандай болот? Мисалы, бир тажрыйба алмашуу үчүн, бир кандайдыр бир окуу курстары ушундайлар болобу же? Буга чейин Кыргызстандан биздин белгилүү акыныбыз Нурлан Калбековду чакырып, 2 күн биздин элчиликте мастер-класс өткөзгөнбүз. Мастер-класс өткөзүп, бир топ жаш таланттууларыбыз андан жакшы сабак алышкан. Дагы да ошондой ойлорубуз бар. Ошондой эле Кыргызстандан атактуу белгилүү акындар чакырып, ошо мастер-класс өткөзөлү деп атабыз. Анда оюбузда бар. Эми Зарыл эжеке айтсам, ушинтип мен дагы ыр жазат элем, ичине ыр жазам, бирок ошол нерсени кантип толукташты билбейм деген жаш таланттарга кайсыл китептерди окуш керек, кимден сураш керек, мындай бир өзүңүздүн бир кеңештериңизди айтып кетсеңиз болобу же бул мага байланышып, көбүнчө интернет булагынан табышып, ырларымды сынап бериңизчи деп кайрылган жаштар абдан көп. Арасынан баягы жазам деген оюн араметін байкагандан кийин эң биринчи кеңешти көп окугула деп айтам. Изденгиле. Окугандан эч качан кемибейсиңер, өсөсүңөр. Колуңардан келсе, мына мектеп программасында албетте 20-кылымдын атактууларын Алыкулдан баш кылып, Алы Токомаев, Түгүлбай Сыдыкбеков, Эсенкул Ибраев, жана эле мен айтып кеткен атактуу акындардын ырларын окуп кетсек,
Азыркы учурда биздин доордо 21-кылымда дагы поэзия дүйнөсүндө ат чабым алыста көкөлөп жүргөн ыр тулпарын чаап жүргөн биздин атактуу акындар абдан көп. Мен эң биринчи ошолорго менин 3 китебиме тең редакторлук кылган Нурлан Калыбековдун чыгармаларын окуусун сунуштайм. Себеби ушунчалык ырлары өзгөчө, философиялык ой жүгүртүүсү күчтүү, айтам деген оюн так да ана билет. Зайырбек Ажыматовду, Олжобай Шакирдин бир эле ыр жазбастан кара сөз менен жазгандар да кайрылып калат. Олжобай Шакирдин публицистикалык ой жүгүртүүлөрүнө көңүл бургула. Ошол эле мына Бурулкан Кара Улаа эженин стилин көргүлө. Жок, анча китепти тапканга дараметим жок десе, Нурлан Калыбеков жетектеп туруп азыр мектеп программаларында, жогорку окуу жайларында окуу программасына кирип калды. Кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы менен прозасынын антологиясы деген көлөмдүү эки чоң китептин үстүнөн бир топ акындар комиссия сынактан өтүп туруп, көп алгылыктуу адамдардын кол алдында иштен чыккан. Ошол эки китепти окуп чыкса дагы көп жакшылыкка, көп изденүүгө, көп баягы адабий дүйнөгө чыйыр салууга силерге багыт берет деп мен ошол китептерди көп сунуштайм жаштарга. Кеңеш берип кетебиз. Ар бир эле бул жакта жүргөн мекендештер мындай китептерди таба албашы мүмкүн, бирок ошол агай кайсыл бир жерге кайрылып же алдырса болобу бул китептерди азыркындай окуй турган, билимге ала турган суусагандар болсо? Азыр Кыргызстандагы жазуучулар союзу менен биз келишим түзгөнбүз. Алардан биз сурандык, алар да бизге ошо Кыргызстандагы китептерди бизге жөнөтөбүз деп даярдык көрүп атышат. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошондо эле баягы айтып кеттим эле, баягы мастер-класс тууралуу. Биздин таланттууларга дагы да ошо ыр жазганды билишет, бирок окуган жагында жакшы окусун, жакшы көркөм окусун деп Кыргыз тил коомунун президенти Райымжан Курбановду чакырып, бул жерде да мастер-класс өткөзүп бердик. Демек, билим үчүн, ар кандай тажрыйба үчүн сиздердин алдыга койгондорун буга чейин деле болуп кеткен болсо, мындан кийин деле ошол нерселерди уланып, ошол бышыкталат экен. Базаргүл эжекеме суроо берейин. Себеби убакыт деген бизге чектелип гана берилет. Бул акындыкка аралашкандан кийин, бул акындык жол алгандан кийин жетишсе болот экен. Мисалы азыр Москвадабыз бардыгыбыз, жумушубуз менен болобуз, үй бүлө деген жак турат, мындай алып кете турганга жетишсе болот экен. Сиз кантип жетишип атасыз? Кайсы убакта ыр жазып атасыз? Эми мисалы ар бир нерсени баягы алдына максат койгондон кийин жеткенге адам өзү аракет кылыш керек да. Мисалы мен жетишип эле атам, бар жок эле эмегечи, анан жетишсе болот. Мисалы өз убагында жумушту деле аткарып, ыр жазууну деле баягы калтырбай ала кетип дегендей да. Мисалы бул чыгармачылык, мен ойлоп калдым, бул нерсени кошо ала кетиш керек да. Ага көңүл бурбай калсам, ал деле баягы капа болуп калган баладай болуп калат деп ойлоп калдым да. Ошон үчүн баягы жумушума да жетишип, үйгө да жетишип дегендей, анча-мындай поэзия кечелерге да жетишип, кечелерге дагы ушинтип өзүм аракет кылып, адам аракет кылса эле баары болот деп. Демек, аракеттин үстүндө бардыгына жетишсе болот. Мисалы мен ошого кошумчалап айтайын, анда Москвада жүрөм, ишимен бошобойм деп ал жөн гана шылтоолор болушу мүмкүн экен. Окусаңыздар, китеп куралдары кайрылсаңыздар, бул жакта бардык китептер бар экен, мастер-класстар болуп турат экен. Өзүңүздүн кандайдыр бир талантыңыз болсо, ыр жазганга руханий жактан бир кемчилигиңиз болуп турса, суусап турсаңыз, кайрылып мына ушундай акын эжекелерибиздин сабактарын, акын агайларыбыздын ушул Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөсү да сиз дагы болуп калышыңыз мүмкүн деп айтат элем. Ал эми агай болсо биздин убакыт чектелүү гана, убакыт чоңгуш экен. Бир эркин микрофон элге кайрылууңуз. Эми биздин адабий клубдун өзгөчө
ырлары ата мекенди сагынуу, биздин жерин сагынуу, энесин сагынуу, баласын сагынуу, өзгөчө ошол ырларды көп жазышат. Кыргызстандагы ыр жазган акындардан айырмасы ушундай өзгөчөлүгү бар. Анан мен айтарым ошо жаш таланттууларыбызга чыгармачылык ийгилик каалаймын. Ушу Кыргызстандагы атактуу акындардай Алкын Осмоновдой, дүйнөгө таанылган атактуу акындардай ушу ырларды жазып, ырларды чыгарып, ушу дүйнөлүккө таанылган акындардан болушун каалайм. Анан биздин Адай клубунун дагы ага көп болушуна тилектешимди билдирем. Рахмат агай, дайыма ушундай чыгармачыл инсандарды колдоп, ошону да жазбай жүрө бериңиз. Эжеке, сиздин дагы бир айрылыңыз. Рахмат жаңыл. Эркин микрофон бергенден кийин бардык сөздөр айтылып бүттү окшойт. Эми айтылбаган жана жаңыл жарыялап кеткендей байланыш телефондорубуз бар, интернет булактарынан каалаган жолуңар менен байланышка чыксаңар болот. Мен бул жерде ушул Москва жергесинде ушундай жагдайды түзүп берип, бизди өзүнүн студиясына чакырып, биз эле эмес, жалпы Москвадагы эмгекчил мекендештерибизге шарт түзүп берип, ошолордун алектенип аткан иштеринин жакшы жактарын жалпы эле кыргыз эл эмес, Орусия жергесинде бардыгына интернет аркылуу таратып аткан эр азаматтарыбызга жана бүгүнкү Дилмаек деп ушул берүүнү тушоо кесип деп чакырып эл алдында тааныштырам деген максатта бизди алып чыгып аткан, силерге тартып аткан жалпы операторлорго таазим кылгым келет. Биринчиден, экинчиден үстүбүздөгү жыл эми албетте жакшылыгы менен жамандыгы менен өтүп бара жатат. Келе жаткан жылыбыз жакындап калды. Келечегибизде мына кече жакында ажообузду шайлап алдык, эл камын ойлогон, өлкөбүздү өнүктүргөн башчылардан болуп берсе деген тилегим менен бирге мен элиме, мекендештериме эң биринчи келе жаткан жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун, амандыктын жылы болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, бейкуттук болсун деп тилеп кетким келет. Дагы жаштар силерге ишиңерге ийгилик, ар дайым элдин сыймыгы болуп, жетишкендиктердин үстүндө өнүгүсө бергиле деп айткым келет. Рахмат эжеке, сиз үчүн студиябыз дайыма ачык, дайыма ушундай эл менен байланыштырабыз. Ал эми Базаргүл эжеке, сизди мен бир ырды окуп бүтүрсөңүз деп суранып келет элем. Макул, анда мен ата мекен деген ырымды окуп берейин. Шылдырап көк кашкасы тоо этектен, жаралган жаратылыш кереметтен, алыста жүрсөм менин ой санамда, жүрөктүн толтоосунда ата мекен. Акырын соккон жерге гүл ыргалып, комуздун коштоосунда ырырдалып, баарынан бийик көрөм турпатыңды, жылмайып күн ойгонот бир нурданып. Асканын тик боорунан жердеп келген, кийиги аркар кулжа марал деген, көркүңө эч бир дүйнө тең келе албайт, медерим ыйыгымсың ата мекен. Ак мейкин бийик сызып бүркүт учкан, улардын үнүн тыңшайм кубулжуган, ырымда даңктап сени ата мекен, асыл жер алтын башым ийип турам. Ырымда даңктап сени ата мекен, асыл жер алтын башым ийип турам. Азаматсыз мекенди сүйүү, бул ыймандан дейт эмеспи? Учурдан пайдаланып, ушул жакын арада мекенге сапар алыпсыз. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Мекендегилерге бизден салам айта барыңыз. Эги дагы келип бергениңиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарды, калемиңиздер дагы да кучуй берсин. Агай болсо дайыма ушундай чыгармачылык инсандарды колдоп, коштоп дайыма бар болуңуз дейли. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки Дилмаевден жолукканча гана деп калабыз.